Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, биринчиден Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жана жеке өзүмдүн атыман сиздерди алган мандатыңыздар менен куттуктайм. Ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 80 беренесинин 1-бөлүгүнүн 7 жана 8 пункттарына жана 91 беренесине ылайык сиздердин карооңуздарга 3 чоң документ менен келип отурабыз. Бул 2024 жылдагы бюджеттин аткарылышы боюнча отчет, 2025 жылдын бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизүү жана 2026 жылдын бюджети жана 2027-2028 жылдарга пландык мезгили боюнча мыйзамдын долбоорлору. Бул документтер отчеттук мезгилдеги жетишкендиктерди жыйынтыктап, алдыдагы жылдарга багыт берген стратегиялык негиздерден болуп саналат. Бардык документтер регламентке ылайык жогорку кеңешке киргизилген. Урматтуу депутаттар, мына сиздер да азыр уруксат бердиңиздер. Ушул 3 документ боюнча бир эле баяндама жасоого. Урматтуу депутаттар, ички дүң продукциянын өсүшү бюджеттин каржылык базасын кеңейтет. Ошондуктан сөзүмдү жалпы макроэкономикалык көрсөтүчтөр менен баштасам. Мамлекеттин ички дүң продукциясы былтыр бюджет менен отчетко келгенде 2024 жылы анын өсүү темпи алдын ала 9% деп айтылган. Быйыл акыркы жыйынтыктар чыкты, ага ылайык 2024 жылы такталган ИДПнын өсүү темпи 11,5%ды түздү. 2025 жылы да ушундай темп сакталды. 11 айдын жыйынтыгы 10,2%ды түздү. ИДПнын такталган номиналдык көлөмү 2024 жылы 1,6 триллион сомду түзсө, 2025 жылы 1,8 триллиондон ашат деп жатабыз. ИДПнын номиналдык көлөмү 2020 жылы 639 миллиард сом болчу. Урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич келгенден бери дээрлик 3 эсеге өстү. ИДПнын калктын адам башына көрсөткүчү 2024 жылы $2513 түздү. 2021 жылга салыштырмалуу 86%га өттү. 2025 жылы мына биз $2800 ашат деп турабыз. Бул көрсөткүчтөр өлкө экономикасынын туруктуу өсүү жолуна түшкөнүн жана жүргүзүлүп жаткан реформалардын натыйжалуулугун тастыктайт. Эл аралык масштабта ИДПнын реалдуу өсүү темпи боюнча 2024 жылы Кыргызстан дүйнөдөгү алдыңкы 3 өлкөнүн катарына кирди. 2025 жылы ИАЭПте 1-орунга чыкты. Муну мен кечээ дагы комитеттерде карап атканда айтып кеттим эле. Биздин ИАЭП мүчөлөрүнүн жетекчилери дагы муну белгилеп кетти. Чоң өсүштү кармап туруу үчүн чындыгында инвестицияга биз муктажбыз. Президентибиздин инвесторлордун аркасынан биз чуркашыбыз керек деген принцибинин негизинде эл аралык аренада өлкөнүн имиджи үчүн чоң кадамдар жасалды. Тарыхта биринчи жолу быйыл Кыргызстан $700 миллион евро облигацияларды чыгарды. Мындай кадам менен ири компанияларга биз эл аралык финансылык рынокторго чыгууга жол ачып бердик. Бул чоң жаңылык болду. Дагы бир жаңылык USDKG улуттук стейблкоин алгачкы эмиссиясын ишке ашырдык. Ар бири физикалык алтын менен камсыздалган жана бир токен $1 барабар 50 миллион токен чыгарылды. Мындан тышкары KGST улуттук стейблкоин боюнча иштер жүрүп жатат. Жылдын аягына чейин эл аралык биржаларда листинг тизмесине кирет деп күтүп жатабыз. Бул стейблкоин улуттук валютабыз кыргыз сомуна барабар болот. Бул иштердин башкы максаты Кыргызстандын глобалдык финансы экосистемасындагы позициясын чыңдоо жана капитал менен технологиялык өнөктөштүктөрдүн агымын камсыз кылуу. Алгачкы натыйжалар жакшы. Кыргызстанга карата эл аралык ишеним жогорулады. Эл аралык рейтинг агенттиктери Кыргызстанга B+ кредиттик рейтингин ыйгарды. Биз мындан да жогору болууга аракет кылабыз. Ошол аракетибизди бүгүнкү күндө жасап жатабыз. Бул жетишкендиктер Кыргызстан эл аралык аренада ишенимдүү жана ылдам өнүгүп жаткан мамлекет катары таанылып жатканын көрсөтөт. Урматтуу депутаттар, 2024 жылдын бюджеттин аткарылышы боюнча айтсам, консолидацияланган бюджет 2024 жылы $689,3 миллиард сом көлөмүндө аткарылды. Бул 2023 жылга салыштырмалуу $112,1 миллиард сомго көп. Республикалык бюджеттин киреше бөлүгү $417,5 миллиард сомду түзүп, 2023 жылга салыштырмалуу 16,7%га жогорулады. Кирешелердин негизги булагы салыктык кирешелер болду. Алардын жалпы көлөмү
315,7 миллиард сомду түздү. Анын ичинде салык кызматы тарабынан 192,6 миллиард сом чогултулду. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 38 миллиард сомго көптүк кылат. Бажы кызматы тарабынан 123,1 миллиард сом чогултулуп, 2023 жылга салыштырмалуу 11,6 миллиард сомго өсүш камсыздалды. Салыктык эмес кирешелер 87,7 миллиард сомду түзүп, 16,2%га көбөйдү. Чыгаша бөлүгү 383,2 миллиард сом суммасында аткарылып, бул көрсөткүч мурунку жылдын деңгээлинен 11,4%га жогору болду. Мамлекеттин чыгашаларынын негизги багыты социалдык тармакка багытталды. Аларга 175,3 миллиард сом жумшалды. Анын ичинен билим берүүгө 70,5, саламаттык сактоого 34,9, социалдык каргоого 61,1 жана маданият жана спорт тармагына 8,8 миллиард сом бөлүндү. Инфраструктуралык курулуштар бюджеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири. 2024 жылы 341 объект курулуп пайдаланууга берилди. Урматтуу депутаттар, республикалык бюджет 2024 жылы 34,3 миллиард сом мөлчөмүндө профицит менен аткарылды. Бул көрсөткүч өлкөнүн финансылык туруктуулугун жана бюджеттик саясаттын ишенимдүүлүгүн тастыктап турат. Ошондой эле президенттин жыл сайын жүздөгөн өндүрүштөрдү ишке киргизүү боюнча баштаган демилгелери өз жемишин бере баштады. Бюджетибиз да көбөйүп баратканын белгилейм. Урматтуу депутаттар, 2024 жылдын отчету комитеттерден өттү. Кечээ да кеңири талкууладык. Сиздерге ыраазычылыгымды билдирем. Эсептөө палатасынын корутундусунда айтылган кемчиликтерди жоюу боюнча план бекитилди, иштер башталды. Бүгүн 2024 жылдын отчетун бекитип бериңиздерди суранабыз. 2025 жылдын консолидацияланган бюджеттин такталган ресурстары боюнча айтсам. Консолидацияланган бюджет 2025 жылы тарыхый чектен ашканы турат. Биздин эсептөөлөр боюнча анын көлөмү 1 триллион 93 миллиард сомду түзөт. Бул бекитилген пландан 384,2 миллион сомго көп. Планда 708,9 миллиард сом деп каралган. 1 триллион 93 миллиард сом бул сан жөн гана финансылык көрсөткүч эмес, бул акыркы жылдары жүргүзүлүп жаткан экономикалык жана фискалдык саясаттын реалдуу натыйжасы. Бизге триллионго кечөөдө айтып кеттим эле, 27-28 жылдарда жетүү милдети коюлган болчу, бирок биз бул максатка мөөнөтүнөн мурда 2025 жылы эле жетип жатканыбызды белгилеп кетем. Мамлекеттик бюджеттин ресурстары 997,7 миллиард сомду түзөт, бекитилгенден 367,5 миллиард сомго өстү. Республикалык бюджеттин ресурстары 939 миллиард сомду түзөт, бекитилгенден 352,9 миллиард сомго көбөйтүү менен алып келип жатабыз. Республикалык бюджет консолидацияланган бюджеттин 85,9%-ын түзөт. Республикалык бюджеттин кирешеси 605,5 миллиард сомду түздү. Бул бекитилгенден 175,3 миллиард сомго көп болду. Мунун ичинде салык кызматы 260,2 миллиард сом, бул 28,1 миллиард сомго көп бекитилген бюджеттен. Бажы кызматы 150,2 миллиард сом же 21,8 миллиард сомго көп камсыздап жатышат. Чыгашалар 590,1 миллиард сомду түздү. Бул бекитилген пландан 184,2 миллиард сомго көп. Булардын баары 2025 жылдын бюджеттин өзгөртүүлөрүнө киргизилип жатат. Урматтуу депутаттар, биздин бюджет мурда социалдык багыттагы бюджет болчу, жарымына жакыны социалдык секторго жумшалчу. Бүгүнкү күндө биздин бюджетти өнүктүрүү бюджети десек жаңылбайбыз. Анткени биз реалдуу секторго, капиталдык салымдарга, турукташтыруу фондуна бөлүнгөн каражаттар аркылуу өнүгүүгө өтө ири суммадагы каражаттарды жумшап жатабыз. 35% реалдуу секторго же 305,4 миллиард сом, 23 социалдык секторго же 190,3 миллиард сом, 6% капиталдык салымдарга 51,7 миллиард сом, 10% турукташтыруу фондуна же 94,8 миллиард сом. Мунун көбү курулуштар. Мындай өнүктүрүү үчүн 2025 жылдын бюджетин аткарууда биз кошумча 353,3 миллиард сом ресурсту таптык жана аны да өзгөртүүгө алып келдик. Бул каражаттарды социалдык жана өнүгүү долбоорлорго багыттадык. Урматтуу депутаттар, макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү турукташтыруу же экономиканын ашыкча ысышына сактап, бюджетке кошумча табылган каражаттарды товарларды сатып алууга эмес, өнүгүүгө жумшап жатабыз. Мамлекеттик мүлктү башкаруудан 2024 жылы бюджетке 38,5 миллиард сом көлөмүндө каражат түштү.
Бул пландан 7 миллиард сомго көп. 2025 жылдын 11 айында бюджетке 42,2 миллиард сом түштү. Планда 25,7 миллиард сом каралган. Мамлекеттик үлүшү бар бир катар ишканалар капиталдаштырылды. Булардын арасында элдик банктын уставдык капиталы 1 миллиард долларга жеткени калды. Ал эми мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставдык капиталы 1 миллиард долларга жетти. Булар ири компанияларга айланууда. Кыргыз мунай компаниясы мамлекеттик ишкана катары түзүлдү. Ошондой эле уставдык капиталы 1 миллиард сом болгон жаңы улуттук инвестициялык фонд түзүлдү. Урматтуу депутаттар, Кыргызстандын азыркы өнүгүүсүндө чакан жана орто ишкерликтин орду чоң. Анткени экономиканын түзүлүшү жана эмгек рыногу дал ушул секторго таянат. Биз баарын көзөмөлдө кармап турабыз. Мамлекет бизнести колдоо жана экономиканы өнүктүрүү багытындагы бардык зарыл чараларды ишке ашырууда. Соңку жылдары мамлекеттик кепилдиктер системасы стратегиялык инвестицияларды тартуунун катализаторуна айланды. 2022-2025 жылдары улуттук экономиканын 18 субъектisi үчүн 30,8 миллиард сомго кепилдик берилди. Чакан жана орто бизнеске 12 банк аркылуу 9,5 миллиард сом пайызсыз кредит берилди. Ал эми алуучулардын саны 11,860 түздү. 2025 жылы чакан жана орто ишкердикти жеңилдетилген каржылоо долбоору ишке киргизилип, ишкерлерге жылдык 12% жеңилдетилген ставка менен 500 миллион сом каралган. Ошондой эле ак ниеттер ишкерлердин реестри түзүлүп, аларга текшерүүлөрдөн бошотуу жана VIP кызматтар сыяктуу артыкчылыктар берилет. Бизнес сектору олуттуу өсүү көрсөттү. 2025 жылы 9 жылдын айында чакан жана орто ишкердик тарабынан түзүлгөн кошумча дүң нарк 46%га өстү. 641 миллиард сомду түздү. ИДПнын үлүшү 42%дан 52%га чейин жогорулады. Иштеп жаткан ишкалардын саны 20,300-гө, иштегендердин саны 616,900-гө жетти. Өкмөттүк акселераторлар программасынын алкагында 2025 жылы 12 реформа ишке киргизилди. Мамлекет процедураларды жөнөкөйлөтүү жана акселераторлар аркылуу реформаларды тездетүү менен бизнес жана жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түздү. Курулушка уруксат алуу, жер трансформациялоо же лицензия мөөнөттөрү бир топ кыскартылды. Бул чаралар экономикалык өсүүнү, жумуш орундарынын түзүүнү жана өлкөнүн инвестициялык потенциалын жогорулатуу боюнча стратегиялык кадам. Дебюрократизация багытында 2025 жылы чоң иштер жүргүзүлдү. Максат мамлекеттик башкаруу системасындагы натыйжалуулукту жогорулатуу, бюрократияны азайтуу, коркпой реформаларга барышы үчүн жетекчилерди коргоо механизми. 30дан ашык мыйзам актылары иштелип чыкты. 16сы мына сиздер кабыл алып бердиңиздер 16-сын. 6 мыйзам сиздердин карооңуздарда турат. Президенттин 10 жарлыгы, министрлер кабинетинин 30дан ашык чечими кабыл алынды. Үзүрү оң натыйжаларын берди, жарандарга жана бизнеске административдик жана башка оорчулуктарды азайтууга салым кошууда. Негизги капиталга инвестициялардын агымы жогорулатуу, тике чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу багытында административдик процедураларды жөнөкөйлөтүүгө жана инвесторлордун укуктарын коргоону күчөтүүгө багытталган ыраттуу саясатты алып бардык. Быйыл Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынды. Өзгөчө укуктук режими жана статусу бар англис укуктук принциптерин жана нормаларын колдонгон тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагын түзүү боюнча мына бүгүнкү күндө иштер жүрүп жатат. 2024 жылы дүйнөдөгү тике чет өлкөлүк инвестициялар 11%га кыскарды. Ушундай глобалдык кырдаалга карабастан Кыргызстанга жасалган тике чет өлкөлүк инвестициялардын агымы 2024 жылы 22%га өстү. 1 миллиард доллардан ашты. Быйыл 9 айда тике чет өлкөлүк инвестициялардын агымы 885 миллион долларды түзүп, өткөн жылга ушул убакытка салыштырмалуу 18,5%га өстү. Өлкөдө эки тараптуу Кыргыз, Орус, Азербайжан, Венгрия, Өзбек өнүктүрүү фонддору өз иштерин улантууда жана өлкөдө 4000-ге жакын долбоорлорду бул фонддор аркылуу каржылоодо. Урматтуу депутаттар, социалдык блок боюнча айтсам,
Социалдык коргоодо 2025 жылы жаңыланган эмгек кодекси күчүнө кирди. Ал кызматкерлер менен иш берүүчүлөрдүн кызыкчылыгын тең салмактууда камсыз кылып, алыстан иштөө жана аралаш режимин мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жана балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү үчүн квоталары киргизилди. Акыркы 2 жылда республикада жумуш орундарынын саны бир топ өстү. 2024 жылы 263.100, 2025 жылдын 9 айында 229.200 жумуш орду түзүлдү. Мамлекет социалдык коргоону күчөтүүдө. 2 жылда айрым бюджеттик кызматкерлердин эмгек акысы, дарыгерлер жана орто медициналык кызматкерлердин маянасы жогорулады. Орточо айлык эмгек акы 2025 жылы 10 айда 42.919 сомду түзүп, өткөн жылга салыштырмалуу 19,2%га өстү. Пенсиялар да көтөрүлдү. Минималдуу өлчөмү 7.500 сомго жетти. Орточо пенсия 11.224 сомду түздү. Аймактарды көп балалуу энелерди жана балдарды колдоо үчүн бала береке жана келечекке салым программалары ишке кирди. 3.100 баланын эсеби ачылып, 548.300.000 сом которулду. Президентибиздин демилгеси менен социалдык контракт долбоору улантылууда. Өлкөнүн социалдык туруктуулугун жана калктын жашоо деңгээлин жогорулатуу мамлекеттин стратегиялык кадамы. Бул иштер мындан арда улантылат. Билим берүү бул адам капиталынын өнүктүрүү. Биринчи бала бакчаларды айтсам, элибиздин саны 7 миллиондон ашты. 1 жаштан 6 жашка чейинки бөбөктөргө кам көрүү мамлекеттик камкордук болуп саналат. 2025 жылы бала бакчалар менен камтуу көрсөткүчү, мына көчөдө айтып кеттим эле, 50%га биз жеттик. Бул мактаныч эмес, бирок 2020 жылдагы 22%дык көрсөткүчкө салыштырмалуу 2 эсеге жакшырганын таксыздыктайт. Ал эми дүйнөлүк статистиканын стандарты менен карасак, анда 3 жаштан 60 жашка чейинки балдарды бала бакчалар менен камтуу 60%дан ашкандыгын баса белгилеп кетем. Бала бакчага барган балдардын саны 257 миңден ашты. Урматтуу замандаштар, камтууну 2030 жылга чейин 80%дан кем эмес деңгээлге биз жеткиребиз. Ал үчүн жыл сайын мына жүздөгөн бала бакчаларды биз ачышыбыз керек, ачабыз. Бүгүн мектептердеги абал көптөн бери топтолуп келген көйгөй. Анткени биринчиден инфраструктура демографиялык өсүшкө даяр эмес болчу. Окуучулардын саны орто эсеп менен 1 миллиондон 1.536.000 окуучуга чейин көбөйдү. Шаардашуу жана ички-тышкы миграциянын айынан калк Бишкек жана башка шаарларга топтолду. Бишкекке 2023 жылы 15 мектепти бир сезондо курулду. Андан бери дагы бир нече мектептер ачылды, бирок бул да бүгүнкү күндө Бишкекке жетишсиз болууда. Урматтуу депутаттар, 2026 жылга белгиленген президенттин тапшырмасын расмий жарыялап коеюн. 2026 жылы Бишкекке жаңы 20 мектеп салынат, Ошко 10 мектеп, Манас шаарына 6 мектеп салынат. Авариялык мектептерди толук ремонттон өткөрүп биз жаңылайбыз. Экинчиси окуу программалары, 12 жылдык окууга өтүү реформасы. Бул табигый жана зарыл процесс. Билим берүү системасын санариптештирүү күчөтүлөт. Бүт окуу китептери электрондук китепканага киргизилет. Мамлекет быйыл биринчи жолу мамлекеттик бюджеттин эсебинен 1 миллиард сомго жакын каражат жумшап, окуу китептерин Кыргызстанда учкун басмаканасынан чыгарды. Бир жагынан ички өндүрүштү колдоо болсо, экинчи жагынан мындан ары окуу китептери үчүн эч кимге көз каранды эмеспиз. Президенттин ар бир мугалимге ноутбук берген тапшырмасы аткарылып жатат. Лицей, колледж, училище сыяктуу баштапкы жана атайын орто кесиптик билим берүү системасына 12 жылдык алтын казык программасы трамплин болуп берет. Элибиз жумушчу кесиптердин да кадыр баркы жогору экенин, башкысы ушул кесип ээлерине суроо талап көп экенин жакшы түшүнүп калды. Бүгүн жогорку билим берүү жаатында орчундуу жакшы жаңылыктар болууда. Университеттерибиз эл аралык статустарга көтөрүлүүдө, мамлекетти күтүп отурбастан өздөрү жаңы имараттарды салууга киришти. Материалдык техникалык базасы жаңырууда, күчтөнүүдө. Эл үмүтү стипендиялык программасы таланттуу жаштарды чет өлкөлүк жогорку окуу жайларында окутууга 87,8 миллион сом бөлдү.
Мамлекет саламаттык сактоону социалдык саясаттын башкы артыкчылыгы катары аныктап, каржылоону ыраттуу күчөтүүдө. 2024 жылы бул тармакка мамлекеттик бюджеттен 36 миллиард 300 миллион сом жумшалды. Республикалык бюджеттин эсебинен 781,9 миллион сомго 5 ири медициналык объект курулуп, аймактарда медициналык кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгү кеңейди. Алыскы аймактарды колдоо максатында саламаттык сактоо уюмдары тез жардам унаалары менен камсыздалды. Учурда 11,7 миллиард сомго же 39 медициналык имараттын курулуш жүрүп жатат. 2025 жылы капиталдык салымдар боюнча 450,5 миллион сом бөлүнүп, 27 саламаттык сактоо объектиси толук бүткөрүлдү. 249 орунду жаңы перинаталдык борборлордун курулушу башталды. Быйыл 391 миллион сомго 162 медициналык жабдуу сатып алынды. Жүрөк жана ички органдары текшерүүгө арналган 17 заманбап УЗИ аппараты аймактарга толук жеткирилди. Мамлекет жарандар үчүн эң кымбат баалуулук адам өмүрү экенин далилдеп, 2 жылда 45 бөйрөк алмаштыруу операциясын толугу менен бюджеттин эсебинен ишке ашырды. Биздин планда медициналык шаарча салуу жана көп тармактуу мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарын бириктирген заманбап медициналык хабты түзүү бар. Мына жакынкы убакта бул ишти дагы биз толук кандуу баштайбыз. Бул аракеттер калктын ден соолугун коргоого багытталган күчтүү социалдык мамлекетти курууга багытталган. Урматтуу депутаттар, реалдуу сектор бул улуттук экономиканын кыймылдаткыч күчү. Биринчи агрардык сектор 2024 жылы айыл чарба продукциясынын көлөмү 395 миллиард сомду түздү, өсүү 106,2%. 2025 жылы 11 айда айыл чарба өндүрүшү 437,4 миллиард сомду түздү, реалдуу өсүү 102% болду. Айыл чарба секторунун экспорттук потенциалы да туруктуу өсүүдө. 2024 жылы айыл чарба тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын экспортунун көлөмү 37,5 миллиард сомду түздү. Социалдык маанидеги 9 негизги азыктын ичинен калк 6 түрү боюнча толук камсыздалган. Сүт, картошка, жашылчалар, эт, жумуртка жана кумшекер. Калктын өсүмдүк майына жана жемиш мөмөлөргө болгон муктаждыгы импорт эсебинен жабылууда. Жалпысынан азык-түлүк рыногунда абал туруктуу. Ирригацияга 2024 жылы 1 миллиард сом бөлүндү. 2025 жылы 11 айда 1,7 миллиард сомго каржыланды. Ага 41 объектте долбоорлоо иштери жана 33 объектте курулуш иштери жүргүзүлдү. Учурда 10 БСР жана БДР объектлеринде курулуш калыбына келтирүү иштери, 24 БСР жана БДР объектлеринде долбоорлоо иштери жүрүп жатат. Жакында эле мына Москва районунда БСРга мен өзүм да барып мына капсула салып келдим. Калкты таза суу менен камсыздоо үчүн бюджеттен 3,7 миллиард сом бөлүндү. 25 шаарда жана 601 айылда таза суу системалары курулууда. 2026 жылга 45 айылды жана 3 шаарда таза суу планы каралат. Мамлекеттик колдоо аркылуу жеңилдетилген кредиттөөнүн алкагында 2025 жылы 11 миллиард 300 миллион сом насыя берилди. Айыл чарбасынын материалдык техникалык базасы бекемделүүдө. 2025 жылы лизинг аркылуу 2069 техника жалпы 7,2 миллиард сомго берилди. 2024 жылы 1006 техника 3,8 миллиард сомго берилген. Фермерлердин эмгеги, жаңы технологиялар жана мамлекеттик колдоо менен айыл жерлери экономиканын жүрөгү болуп, элибиздин бакубат жашоосун камсыз кылууда. Энергетикада электр энергиясынын тартыштыгы убактылуу көрүнүш, биз керектөө менен өндүрүш көлөмдөрүнүн айырмасын кыскартууга багытталган жолдо баратабыз. 2024 жылы жалпы өндүрүлгөн электр энергиясынын кубаттуулугу 117,8 мегаваттка чейин көбөйтүлдү. 8 чакан КЭС ишке берилди. Алардын жалпы кубаттуулугу 48,8 мегаватт. Кубаттуулугу 49 мегаватт болгон 9 чакан КЭС ачылды. Бүгүн Кыргызстан энергетиканын жаңы этабына кирип жатат. Бай гидроресурстарыбыз өлкөбүзгө кызмат кыла турган чоң мүмкүнчүлүктөрдү ача турган кез келди. Келечектин чоң максаттары ишке ашырыла баштады. Энергетикалык инфраструктура жаңыланууда жарым кылым кызмат кылган Токтогул КЭСи
модернизацияланып, жалпы кубаттуулугу 1440 мегаваттка чейин жеткирилди. Үч коргон КЭСинин да гидроагрегаттары алмаштырылууда. Бул иштер КЭСтерибиздин өмүрүн узартууда. Бир катар чакан КЭСтердин ишке кириши энергетика тармагына жаңы дем берип, региондордун өнүгүүсүнө шарт түзүүдө. Камбар ата 1 КЭСи бул Кыргызстанды энергетикалык көз карандыска жетелеген, келечек мундар үчүн бекем пайдубал түзгөн тарыхый долбоор. Бул долбоор биздин энергетиктердин кесибине, тажрыйбасына жана күчүнө болгон ишенимдин белгиси. 2020 жылы жалпы кубаттуулугу 113,4 мегаватт болгон 17 кичи КЭСи курулат. 2027 жылы жалпы кубаттуулугу 203,8 мегаватт болгон дагы 19 жаңы КЭС ишке берилет. Ошондой эле 2024 жылдын маанилүү көрсөткүчтөрдүн бири энергетикалык компаниялардын өз каражаттарынын эсебинен 129 техника сатып алынышы болуп саналат. Ал эми 2025 жылы 141 техника алынды. Баткен облусунун Зардалы айылында күн панелдери орнотулуп, толук электр менен камсыздалды. Өнөр жай улуттук экономиканын түзүлүшүндө негизги орунду ээлейт. 2025 жылы 11 айда дүң өндүрүү көлөмү 685,9 миллиард сомду түзүп, өсүш 10,2% түздү. Президенттин тапшырмасы менен жыл сайын 100дөн ашык өнөр жай ишканасы ачылууда. Жергиликтүү товар өндүрүүчүлөргө каржылоо, жер участоктарын трансформациялоо, инвестициялык келишимдерди түзүү, зарыл болгон корунтуларды ыкчам берүү жана ишканаларды зарыл инфраструктура менен камсыздоо жагынан кеңири колдоо көрсөтүлүүдө. 2024 жылы 102 ишкана кирди, инвестициянын көлөмү 796,8 миллион долларды түздү, 8315 жаңы жұмыс орун түзүлдү. 2025 жылы 119 ишкана кирди, инвестициялардын көлөмү 715,6 миллион долларды түздү, 8451 жаңы жұмыс ордун түзүүгө мүмкүн болду. Урматтуу депутаттар, Тоо кен тармагы акыркы жылдары мыкты көрсөткүчтөрдү көрсөтүп, оң динамиканы сактап, бюджетке олуттуу салым кошууда. Тоо кен ишканаларынын салык төлөмдөрү 2024 жылы 30,3 миллиард сом болсо, быйыл 49,3 миллиард сомду түздү. Кумтор кени боюнча өзүнчө айталы, 2024 жылы кумтордун таза пайдасы 397,4 миллион долларды түздү жана мамлекеттик бюджетке 184,8 миллион доллар же салыктар жана милдеттүү төлөмдөрдү төлөдү. 2025 жылы 10 айда таза пайдасы 421,8 миллион долларды түздү, мамлекеттик бюджетке 186 миллион доллар төлөп берди. Быйыл Кумтор кенинде жер алдынан руда өндүрүү башталды. 2025 жылдын 9 айында Кыргыз алтын 17,5 миллиард сомдон ашык пайда алды. Афинаж заводунун модернизациясы бүтүрдү жана продукциянын тазалыгы 99,99% жетти. Бул дүйнөлүк стандарттарга туура келет. Курулуш тармагында өндүрүштүн көлөмү 2024 жылы 28,7% өстү. 2025 жылы өсүш 29% түздү. 2024 жылы 230 соцобъект бүтсө, 2025 жылы 291 соцобъект ишке берилет. 129 мектеп, 60 бала бакча, 26 саламаттыкты сактоо, 35 маданият жана спорт, 41 башка объекттер. 2025 жылдын аягына чейин жалпы 21 социалдык маанидеги объекттин курулушу жана капиталдык оңдоосу аяктайт. Алардын ичинде 14 мектеп, 5 бала бакча, 1 спорт объектиси, 1 административдик имарат бар. Эл аралык стандарттарга жооп берген жаңы үйлөр, жолдор, мектептер жана коомдук объекттер өлкөнү өнүктүрүүнүн жаңы баскычына чыгарып жатат. Курулуш тармагы туруктуу өсүүдө, жумуш орундарын түзүүдө жана экономиканы бекемдөөгө чоң салым кошууда. Мамлекеттик ипотекалык үйлөр Кыргызстандын күчтүү социалдык мамлекет куруу боюнча стратегиялык демилгеси. ГИК аркылуу үйлөр бүт өлкө боюнча масштабтуу курулууда. Буга элибиз да сүйүнүп жатат. 2021 жылдан бери 9250 үй бүлө турак жай менен камсыз кылынган. Анын ичинен 2025 жылдын 11 айында 4662 үй бүлө батир алышты. 2025 жылы турак жай курулушун каржылоого
40,2 миллиард сом багытталды. Бул мурдагы жылдын көлөмүнөн 2 эседен көп. Урматтуу депутаттар, азыркы учурда 73.357 батирдин курулушу жүрүп жатат. 2025 жылдын аягына чейин Бишкек шаарынын Мурас турак жай комплексинде 1082 батирлүү 8 үй аяктайт. Транспорт инфраструктурасы өлкөнүн экономикалык өсүшү жана тышкы дүйнө менен байланышы үчүн маанилүү роль ойнойт. 2025 жылы өлкөдө 1500 километрге асфальт бетон төшөлдү. Бул 2024 жылга салыштырмалуу 2 эсе жогору көрсөткүч болду. Иштин чоң бөлүгү 1104 километр жол капиталдык салымдар аркылуу аткарылды. Калганы инвестициялык долбоорлордун же жол фондунун эсебинен жүрдү. Туристтик жана аймактар аралык катмардагы ири долбоорлор аягына чыкты. Баткенде Зардалыга кеткен жол жасалды. Кызыл Таш Зардалы көпүрөсү толук бүттү. Буюрса, Садыр Нуркожоевич өтө жакынкы күндөрү ачылышын жасайт. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун барып көрүп келдим. Толук масштабтуу курулушу башталды. Келишимге кол коюлду. Долбоор ишке ашса, Кыргызстан темир жолу аркылуу батыш менен чыгышты бириктирген стратегиялык түйүнгө айланат. Балыкчы Кочкор темир жолу да Кочкорго жетип калды. 43 километр негизги конструкциялар курулуп бүттү. Августта Садыр Нуркожоевич Скөл облусунда Барскоон Бедел автомобиль жолунун курууга старт берди. Бул жол Кытай мамлекетине эшик ачкан 3-чү дарбаза болот. Барскоон Бедел жолу толугу менен улуттук экономиканын ички мүмкүнчүлүктөрүнө таянуу менен курулууда. Бул Кыргызстан ири инфраструктуралык долбоорлорду өз күчү менен ишке ашырууга жөндөмдүү экендигин далилдейт. Авиацияда Кыргызстан аэропорттору өз каражаттарынын эсебинен жаңы учактарды сатып алууда. Азыр 3 самолет сатып алды. Ага 2 миллиард 385 миллион сом жумшады. Кийинки жылы авиапарк дагы бир Q400 үлгүсүндөгү учак менен толукталат. Airbus A321 үлгүсүндөгү 2 учакты сатып алууну көздөп жатышат. Инфраструктуралык жактан ички аэропортторду модернизациялоого 8 миллиард 400 миллион сом бөлүндү. Манас аэропортунда кеңейтүү боюнча иштер бүтүп баратат. Ысык-Көл аэропортунун курулушу уланып жатат. Караколдун аэропортундагы учуп-кону тилкеси узартылып жатат. Жалал Абадта, Манаста жаңы эл аралык аэропорттун курулушу жүрүүдө. Нарын, Казарман аэропортторунун толук реконструкциясы аяктады. Бүгүнкү күндө өлкөдө 11 аэропорту сертификацияланган жана штаттык режимде иштеп жатат. 2025 жылы Кыргызстандын Европа биримдигинин коопсуздук тизмесинен чыгуу процесси боюнча ири иш-чаралар жүргүзүлдү жана жакын арада ийгиликтүү аяктайт деп күтүп жатабыз. Урматтуу депутаттар, аэропорт Кыргызстандын дүйнөгө ачылган эшиги, жаңы терминалдар, заманбап инфраструктура жана эл аралык стандарттарга жооп берген тейлөө менен өлкө эл аралык байланышта күчтүү позицияга жакынкы жылдары чыгат. Бул инвестициянын экономикалык өсүүнү жана туристтик потенциалдарды күчөтөт. Туризм экономиканын тез өнүгүп жаткан секторлордун бирине айланууда. Ири долбоор катары Ала Тоо резорт 4 мезгилдик тоо лыжа кластери башталды. Бул долбоор Ысык-Көл облусунун Ак Суу районунда жайгашкан ири туристтик тоо лыжа кластери Жыргалаң, Акбулак жана Бозучук сыяктуу 3 зонаны камтып, жалпы 3916 гектар аянтты түзөт. Туризм тармагында айрыкча Ысык-Көл айланасы, Чолпон Ата шаары иретке келтирилди. Ар бир санаторий, пансионат, конок үйлөрү, пляждар акырындап биз койгон талаптарга шайкеш келтирүүгө аракеттер башталды. Кыргызстандын эл аралык деңгээлдеги туристтик таанымалдыгы да өсүүдө. 2025 жылы Кыргыз Республикасы Financial Times басылмасы тарабынан дүйнөдөгү эс алуу үчүн эң мыкты 50 багыттын катарына кирди. Кыргызстан кадыр барктуу Британ басылмалары Guardian тарабынан этнотикалык туризм үчүн эң мыкты багыттардын бири катары буларда таанылды. Бул боюнча дагы маданият тармагындагы мекемелердин имараттарын капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү, материалдык техникалык базаларды жакшыртуу боюнча бир катар алгылыктуу иштер аткарылды. Мисалы, Бейшеналиев атындагы Кыргыз улуттук маданият жана искусство университетинин жаңы окуу корпусун курууга 990 миллион сом бөлүү боюнча чечим кабыл алынды.
Күренкеев музыкалык окуу жайынын окуу имаратын курууга 750 миллион сом бөлүндү. Манас шаарында 3200 орунду филармония жана заманбап музей курулат. Мындай курулуштар бардык аймактарда бар. 2023 жылдын 10 декабрында Кыргыздын улуттук суусундугу максым ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине кирди. Бул да биз үчүн жакшы жаңылык. Спорт тармагы 2023 жылы спортту өнүктүрүүнү күчөтүү максатында мамлекеттик агенттик болуп түзүлдү. 2023 жылы машыктыруучулардын айлык маянасы 30%га көбөйдү. Мамлекет тараптан спортко бөлүнгөн каражаттар жыл сайын өсүүдө. 2020 жылы бюджеттен 800 миллион сом, 2024 жылы 2,2 миллиард сом, ал эми 2025 жылы 2,5 миллиард сом каралган. Өлкөдө спорттук инфратүзүм калыбына келтирүүдө жана жаңы имараттар курулууда. 2023 жылы Бишкектеги кичи спорттук арена кайрадан курулуп, 5000 орунга ылайыкташтырылды. Манас шаарында 5200 орунду спорт сарайы салынды. Бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөн. Бишкекте FIFA стандарты боюнча 51 000 орунду эң чоң стадион Бишкек аренасы курулууда. Муну мына эмдиги жылы куруп толук ишке киргизебиз. Бүт аймактарда спорт зал, стадиондор ачылууда. 2023 жылы Кыргызстан санариптик трансформацияны тереңдетүүдө дүйнөгө алгач болуп, санариптик кодексти кабыл алып, мамлекеттик башкарууну заманбап стандарттарга ылайык модернизациялады. Зардалы сыяктуу алыскы аймактар жогорку ылдамдыктагы интернет менен камсыз болду. Бул элдин укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү багытындагы тарыхый кадам. Түндүктү колдонуу 2023 жылы 2,5 миллиард транзакцияга жетти. Мобилдик тиркемеде 14 санариптик документ жеткиликтүү болду. Инфодок системасында 690 уюм кошулду. Кызмат платформасына 240 миңге жакын кызматкердин маалыматтары киргизилди. Чек аралык электрондук соода жана жүк ташууну жеңилдетүү үчүн Кыргыз почтасы Бишкек, Нарын жана Ошто 3 ири логистикалык борбор ачты. 2023 жылы өкүлчүлүктөрү АКШ жана Германияда ачылды. Мына Германияга мен иш сапар менен барганда атайын барып ошол жерден көрүп келдим. Бул эл аралык тажрыйба менен интеграциянын жана заманбап соода Кыргызстанга активдүү киргенин тастыктайт. Мобилдик түзүлүштөрдү каттоо жеңилдеди, наркы төмөндөдү. Мамлекеттик органдар үчүн QR коддор аркылуу кайтарым байланыш киргизилди. Жасалма интеллекти өнүктүрүү боюнча улуттук концепция иштелип жатат. Кыргыз Республикасында тарыхый маанидеги административдик аймактык реформа ишке ашты. Бул реформанын алкагында 452 айыл аймагы 231ге бириктирилип, башкаруунун структурасы оптималдаштырылды. Бул кадам элдин жергиликтүү деңгээлдеги жашоо сапатын жогорулатууга жана ресурсту натыйжалуу пайдаланууга багытталган. 2024 жылы шаарларды өнүктүрүү программасынын алкагында республикалык бюджеттен жалпы 4 миллиард 600 миллион сом бөлүндү. 2024-2025 жылдары шаарларыбыз көркүнө келе баштады. Заңгыраган көчөлөр, эс алуучу парктар, стадиондор, бийик кабаттуу үйлөр салынууда. Шаарлар бийиктикке карай көтөрүлүүдө. 34 кабатка чейин мына ушу үйлөрдү курууга уруксат берилди. Ипотекалык курулуштар бүт аймакта жүрүүдө. Жеке курулуш компанияларга жагымдуу шарттар менен бирге колдоолор болууда. 2024-2027 жылдарга Кыргыз Республикасынын жергиликтүү коомчулуктун демилгелерин мамлекеттик колдоого алуу программасы бекитилген. Бул программа аймактарды көрктөндүрүүгө, шаарлар менен айылдык аймактарга да жашоо шарттарын жакшыртууга багытталган жана экономикалык өсүш менен социалдык туруктуулукту камсыз кылуунун негизги механизми болуп саналат. Бул реформалар мамлекеттик башкаруунун сапатын жогорулатуу, региондордун өнүгүүсүн тездетүү жана калктын жашоо деңгээлин кыйла жакшыртуу боюнча тарыхый кадам. Мамлекет өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин азайтуу иштерин улантууда. 2024 жылы 71, 2025 жылы 99 өзгөчө атайын жана инженердик техника сатып алдык. Жакында дагы мына 78 техника келет. 2025 жылы Нарын облусунун Миңгуш айылында 2 калдык сактоочу жай көчүрүлүп, дагы 2 рекультивацияланды. Бийик тоолуу көлдөрдүн жарылуу коркунучун алдын ала аныктоочу жасалма интеллект системасы ишке кирип, калкты кабарлоо үчүн кошумча сиреналар орнотулду.
2024 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин имараттары бардык аймактарда курулууда. Өзгөчө кырдаалдар өлкөнүн чыңдалышы үчүн сыноо. Кыргызстан ар дайым күтүлбөгөн кырдаалдарга даяр болушу керек. Ар бир кырдаалга ыкчам жана стратегиялык жооп берүү мамлекеттин күчүн көрсөтөт. Коргоо жана укук тартибин камсыз кылуу. 2025 жылы өлкөнүн аскердик потенциалын пландуу түрдө жогорулатуу улантылды. Курал жарактын, аскердик жана атайын техниканын жаңы үлгүлөрү, анчинде учкучсуз учуучу аппараттар, абадан коргоонуу каражаттары жана радиоэлектрондук күрөш системалары сатып алынды. Аскер кызматчыларына жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине социалдык жактан коргоо чаралары күчөтүлдү. Биз жакын арада айрыкча көп иштеген кызматкерлерди үй менен камсыз кылабыз. Ички иштер министрлигинде да ирүү масштабтуу модернизациялоо болууда. 274 имарат курулуп жана капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. 300гө жакын үй бүлө жаңы батирлердин ээси болду. Кызматкерлердин айлыгы өлкө боюнча 3 эсеге, ал эми Баткен областында 4,5 эсеге жогорулатылды. Акыркы жылдары бардык талаптарга жооп берген 479 кызматтык унаа жана аскердик техника алынды. Өлкөдө коопсуздук үчүн 4000ден ашык видео көзөмөлү камералары орнотулду. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын 10, 16, 14 мекемелеринин жаңы имараттарынын курулушуна, аскер бөлүктөрүнүн жана балдар бакчасынын имараттарынын капиталдык оңдоо иштерине 1 миллиард 326 сом бөлүндү. Аталган мекемелерде курулуш иштери толугу менен аяктап колдонууга берилди. Күч түзүмдөрүнө жалпы 824 кызматтык унаа жана атайын техникаларды сатып алдык. Урматтуу депутаттар, өнүгүү болуу үчүн тынчтык керек. 2024-2025 жылдар Кыргызстан тышкы саясатта олуттуу жетишкендиктерге жетишти. Урматтуу президентибиз биздин өлкөнү Борбордук Азия өлкөлөрү стратегиялык өнөктөштөр, жакын жана алыскы мамлекеттер менен жогорку кызматташтыкка жеткирди. Башкысы чек ара жүрөктү үйгөн проблема болчу. Чек арабыз чечилди. Түбөлүк достук жөнүндө Худжан декларациясына кол коюлду. Тарыхый эс тутум үчүн да, расмий протокол үчүн да дайыма айта жүрүшүбүз керек. 2025 жыл мамлекеттин аймактык бүтүндүгү аныкталган жыл катары тарыхка кирди. Эл аралык коомчулук эң жогорку баасын берди. Бул келишим согушчан күчтүн эмес, акылдын жеңиши болду. Мына Санкт-Петербургда да көрдүңүздөр, биздин 3 президентибиз мына эл аралык сыйлыкка да ээ болушту. Урматтуу депутаттар, чек араларды мыйзамдык жактан бекитүү боюнча протоколду келишимдерди 3 өлкөнүн парламенти өз убагында бир да күн кечирбестен ратификациялап берди. Жаңы чакырылыштын курамында бул тарыхый документтерди колдогон депутаттарыбыз да отурат. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Мен дагы бир сөздү айтпай кете албайм. Чек ара сүйлөшүү жолу менен тагырага аймактарды алмашуу жолу менен чечилди. Чек ара аймактарда жашаган элге мамлекеттин бүтүндүгүн бийик коюп, жалпы кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлоп, туура түшүнүү менен мамиле жасаган үчүн бүтүндөй кыргыз элинин атынан терең ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Бүгүн ЗЫМ ТОР жана башка инженердик тосмолор менен чек арабыз ыкчам тосула баштады. Азыр 150 чакырымга жакын жер тосулду. План боюнча жакынкы жылдары 420 чакырым аралык чек араны тособуз. Урматтуу депутаттар, глобалдашкан доордо жана жер суу талашкан климаттык кризистердин алкагында мамлекеттин аймактык бүтүндүгүнөн артык баалуулук жок. Кыргызстан 2 жылда чек ара аймактарында чоң-чоң айылдар пайда болду. Жаңы Барак, Жаңы Достук, Раззаков, Максат айылдарында заманбап шарттар менен жүздөгөн үйлөр салынды. Мен жакынкы күндөрдө мына Баткендеги, Лейлектеги жаңы айылдарга буюрса барып келем. 2026 жылга карата бюджеттин негизги көрсөткүчтөрүнө токтолсом, консолидацияланган бюджет 2026 жылга 843,6 миллиард сом пландаштырылды. Мындан да көп чогултабыз. Мына быйылкы жылдагы буга мисал катары айтып кетсек болот. 1 триллиондон кем эмес чогултууга бүт күч аракетибизди жумшайбыз. Салыктык кирешелер 460,8 миллиард сом, анын ичинде салык кызматы 318,2, бажы кызматына 142,6 миллиард сом план коюлду. Салыктык эмес кирешелер 129,8 миллиард сом. Республикалык бюджеттин
кирешели 551,2 миллиард сом, чыгашалары 550,8 миллиард сом коюлуп жатат. Профицит 400 миллион сомго пландалды. Чыгашалардын эң чоң үлүшү социалдык секторго таандык 230,9 миллиард сом же жалпы чыгашалардын 42%-ын түздү. 2025 жылга салыштырмалуу өсүш 42,8 миллиард сом болду. Экономиканын реалдуу секторуна чыгымдар 183,2 миллиард сомду түзөт. Анын ичинде капиталдык салымдар 27,7 миллиард сом. Урматтуу депутаттар, 2026 жылы айлык акылар масштабтуу жогорулатылат. Акыркы жолу масштабтуу 2022 жылы көтөрүлгөн. 2025 жылы быйыл бюджеттик чөйрөнүн техникалык жана кенже тейлөөчү персоналынын, эркин жалдануучу жана жарандык персоналдын, мамлекеттик кызматкерлердин категориясына кирбеген айрым кызматкерлердин эмгек акысын жогорулаттык. Ошондой эле күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин, аскер кызматчыларынын, илим кызматкерлеринин, судьялардын, салык кызматынын, башкы прокуратуранын, борбордук шайлоо комиссиясынын, пробация департаментинин жана юридикалык жардам кызматынын кызматкерлеринин эмгек акысы көбөйтүлдү. Жалпысынан жылдык кошумча керектөө 18,5 миллиард сом болду. Ал эми 2025 жылда 12 миллиард сомду түздү. 2026 жылдын 1 апрелинен тартып бюджеттик чөйрөнүн айрым кызматкерлеринин эмгек акысын 50%-дан кем эмес жогорулатабыз. Мугалимдер, дарыгерлер, социалдык коргоо, маданият жана спорт чөйрөсүндөгү кызматкерлер жана техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдардыкы көтөрүлөт. 2026 жылдын 1 сентябрынан тартып мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген кызматкерлерге, муниципалдык кызматчыларга үстөк төлөм 50%-га чейин көтөрүлөт. Ошол менен бирге мамлекеттик жана жергиликтүү органдардын техникалык жана кенже тейлөө персоналдарына, ошондой эле күч түзүмдөрүнүн эркин жалдануучу жана жарандык персоналдарына 50%-га чейин эмгек акы көбөйтүү каралууда. Эмгек акыны жогорулатууга жылдык кошумча муктаждык 55,7 миллиард сомду түзөт. Бирок биз аны этаптарга бөлгөнүбүз үчүн 2026 жылга биз 38,6 миллиард сом карадык. Урматтуу депутаттар, 2030 жылга чейинки Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасы бул өлкөбүздүн келечегине багытталган улуу стратегиялык план. Программада өлкөнү туруктуу өнүгүүгө алып келчү масштабтуу максаттар коюлган. Ички дүң ИДПнын калктын адам башына 4,5 миң долларга кеминде, жок дегенде 4,5 миңден дагы ашыкка жеткирүү. ИДПнын көлөмүн 30 миллиард доллардан ашырабыз. Экономиканын орточо жылдык өсүү темпин 8%да сактоо. Кыргызстанды туруктуу өнүгүү боюнча дүйнөдөгү алдыңкы 30 өлкөнүн катарына киребиз деп жатабыз. Өлкөнүн өнүктүрүүнүн 4 багытын белгилеп жатабыз. Биринчи, экономика индустриялаштырылат. Жыл сайын жүздөгөн ишканаларды ачып, экономиканы индустриялаштыруу жана өнөр жай продукциясын 2 эсеге өстүрөбүз. Региондордо технопарк жана ири ишканалар ачылат. Экинчи, региондук хаб. Кыргызстан чыгыш менен батышты бириктирген транспорттук жана соода логистикалык борборго айланат. Үчүнчү, айыл чарба жана туризм. Айыл чарба өндүрүшү жана кайра иштетүү кеңейет. Туризмде алдыңкы 50 багытка кирет. Төртүнчүсү, жашыл энергетика. Энергетикага болгон керектөөлөрдү канааттандырган кубаттуулуктар өнүктүрүлөт. Биз бул программанын негизинде иш аракеттер планын түздүк. Жакын арада мындагы министрлер кабинетинин чечими менен бекитип беребиз. Урматтуу эл өкүлдөрү, бул иштер сиздердин 5 жылдык депутаттык мезгилге туш келип жатат. 2030 жылга чейинки улуттук өнүктүрүү программабызга ылайык 5 жылда Камбар Ата 1 ГЭСи, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу дээрлик бүтөт. Дал ушул өзгөрүүлөрдө сиздердин да салымыңыздар абдан чоң болот. Мунун баарына мамлекет каражат табууда. Урматтуу депутаттар, жогоруда айтылгандардын негизинде жана мамлекеттеги туруктуулукту сактоо жана кийинки жылга каржылоону өз убагында баштоо максатында Кыргыз Республикасынын
2024 жыл үчүн отчетун бекитип, бюджеттик мыйзамдарын колдоо берүүңүздөрдү суранабыз жана ишенебиз. Министрлер кабинети мына бүгүн толугу менен келди, суроолорго жооп берүүгө даярбыз. Рахмат.